Тамак аштан кыйналсаңыз, кайрылыңыз, жардам штабы кол сунат. Кыргызстанда аз камсыз болгон тамак ашы жок калган жарандарга көмөк көрсөтүү үчүн жардам штабы түзүлдү. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов маалымат билдирди. Штаб мамлекеттик органдар, жаштар жана кайрымдуулук уюмдар менен биргеликте түзүлгөн. Штаб аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелгендерге жана тамак ашка каражаты жетпей кыйналып жаткандарга азык-түлүк коргоочу каражаттар менен жардам берет. Азыркы тапта Бишкек менен Ош шаарында ишмердүүлүгүн жүргүзүп жатат, деди Азамат Жаманкулов. Жардамга муктаж жарандар 1227 кыска номерине чалса болот. Мындан сырткары Биз барбыз телеграм каналы, жардам берем мобилдик тиркемеси жана Facebook тармагындагы жардам штабы группасына билдирүү калтыра алышат. Жаманкуловдун айтымында бул жардам өкмөттөн жана кайдыгер эмес активдүү жаран ишкерлерден келип жатат. Маданият министри учурдан пайдаланып, жардам берем деген ишкерлерге кайрылып, акча котором дегендер үчүн атайын банктык эсеп ачылганын дагы баса белгиледи.